Кыргызстандын жаңы муфтии качан шайланары айтылды. Кыргызстандын жаңы муфтии 5 апрелде шайланат. Мындай чечимди Алымдар кеңеши бүгүн 11 февралда кезектеги протоколдук жыйынында кабыл алганын муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Алымдар кеңеши ошондой эле жыйында Кыргызстан мусулмандарынын 7-курултайын өткөрүү чечимин кабыл алды. Мындан сырткары муфтий Максатбек Ажы Токтомушевдун өз каалоосу менен жумуштан кетүү боюнча жазган арызын карап, бир добуштан канааттандырды. Эске сала кетсек, Кыргызстан мусулмандардын курултайы жаңы устав боюнча 4 жылда бир чакырылып, муфтий, Алымдар кеңеши жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы курултай делегаттары тарабынан ачык добуш менен бекитилет. Булак Спутник KG. Шайлоодо бир партияга 155 миллион жумшалган. Жапаров Максат Ажынын кармалышы тууралуу айтты. Муфтияттын кассасын текшере келгенде ажылык сапар үчүн чогулган акчанын 8 миллион долларга жакыны жетишсиз болуп чыккан. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров КТРКга маек куруп жатып билдирди. Мамлекет башчынын айтымында президенттик кызматка киришкенге чейин инаугурация алдында дин өкүлдөрүнүн чакыруусу менен эски мечитке барган. Анда тараптардын талашы талкууланган. Мечитке барсам дин чөйрөсүндөгү 7-8 аксакал бар экен. Кийин Абдышүкүр Нарматов келди. Муфтий өзү дагы болду. Уламалар кеңешинин мүчөлөрү, текшерүү комиссиясынын башчысы Бакыт Нурдинов катышты. Ошол жерде 4-5 саат сүйлөшүп отурдук. Нааразы тарап муфтийди туура эмес башкарып жатасың, экинчиден акчаны жеп койдуң деп айыптап жатышты. Муфтий отчет бер десе бербей, текшерүүгө киргизбей жаткан экен, деди Жапаров. Мамлекет башчы дин аалымдарын ынтымакка чакырып, муфтийди шайлоону убагында өткөрүүгө чакырганын билдирди. Шайлооңор 2 айдан кийин болот экен. Азыр ызуучу болбой апрелде шайлооңорду өткөрүп алгыла. Азыр экиге бөлүнүп чабышып отурсаңар туура эмес болуп калат. Өзүңөр маданиятты үйрөтө турган адамдарсыңар да. Мага ишенгиле, силерге бухгалтер жиберип кассаңарды текшертип берейин десем, макул болуп тарап кетишкен, деди президент. Садыр Жапаров кийин муфтиятка бухгалтер жибергенин, ал комиссия менен биргеликте иштеп, натыйжада чындап эле акча жетишпей жатканы аныкталганын айтты. Былтыр ажылыкка барабыз дегендерден 16 миллион доллардай чогулган экен. Текшергенде чындап эле 8 миллионго жакын доллар жетпей калган. Көрсө алар ажылык сапарга барчулардын 7 миллион 700 миң долларын сомго айлантып, киреше алуу максатында банкка салышкан экен. Бирок алар пайда көргөнгө чейин доллар 15 сомго өсүп кеткен. Натыйжада пайда көрмөк түгүл, чыгым тартып калышкан. Тагыраагы чыгым 700 миң доллардын тегереги болуп кеткен, деди Жапаров. Мамлекет башчынын айтымында, мындан сырткары 2020 жылдын август айында ошол эле ажылык сапарга барчулардын акчасынан 155 миллион сомду бир фирмага берилди деп туруп, шайлоого катышкан партияга салып жиберишкен. Элдер акчасын талап кылса, жарымы берилип, жарымы дагы деле бериле элек экен. Ызычуу мына ошондон чыгып жатат, деди президент. Булак Спутник KG. Сот Раим Матраимовго 260 миң сом айып салып, мал мүлкүн камактан чыгарды. 1-май райондук соту бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовду коррупцияга күнөөлүү деп таап, 260 миң сом айып салды. Мындай өкүмдү судья Гүлзат Тыйканбаева чыгарды. Ага ылайык Матраимовдун жана анын жакын туугандарынын камакка алынган мал мүлкү ээлерине кайтарылды. Аны менен катар чет жакка чыкпоо боюнча тандалган баш коргоо чарасы күчүн жоготту деп табылды. Эске сала кетсек, Раим Матраимов өткөн жылдын 20 октябрында бажы тармагындагы коррупция боюнча айыпталып, УКМК тарабынан кармалган. 1-май райондук соту баш коргоо чарасын тандап, сыртка чыкпоо тууралуу тил каталган болчу. Кийинчерээк ал мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомдук зыянды толтурууга макул болгону айтылган. Анын 1 миллиард 400 миллионун акчалай, калган 600 миллион сомуна бир соода борбору 9 батирин өткөрүп берген. Булак Спутник KG. Алам өдүндө жарылган үй, Кырсыктан 79 жаштагы кемпир, 16 жаштагы бала жабыркады. Алам өдүн районунда турак үйдө болгон жарылуудан 79 жаштагы кемпир менен 16 жаштагы өспүрүм жабыркаган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Эске сала кетсек, бүгүн Алам өдүн районунда үй жарылып, Кырсыктан бир өспүрүм көз жумган. Ал быйыл 14 жашка чыкмак. ОКМ газ түтүгү жарылганын маалымдады. Жабыркаган 79 жаштагы аял Бишкектеги ортопедия жана травматология илим изилдөө борборуна жеткирилген. Азыркы учурда медициналык текшерүүдөн өтүп жатат деп айтылат маалыматта. Ал эми экинчиси 16 жаштагы өспүрүм экени айтылды. Алдын ала маалымат боюнча анын оң буту жана сол билеги жабыркап ооруканага жаткырылган. Булак Спутник KG.
Камчыбек Ташиевке эртең Германияда операция жасалат. Камчыбек Ташиевке эртең Германияда операция жасалат. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Белгилүү болгондой, УКМКнын төрагасына оор операция жасалат. Камчыбек Ташиев өзү дарты аныкталып сакайып чыккандан кийин калган өмүрүн эл үчүн иштөөгө жумшаарын айткан. Булак аргументке ээ. Шык Маматов инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттикке жетекчи болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шык Маматов инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин жетекчиси болуп тайындалды. Бул маалыматты Азаттыктын өз булактары ырастады. Шык Маматов 10 январда өткөн президенттик шайлоо өнөктүгүндө Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы штабын жетектеп турган. Ага чейин 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Бир Бол партиясынан талапкер болгон. Аталган агенттик Кыргызстандын экспорт-импорттук потенциалын көзөмөлдөөнү, тышкы жана ички инвесторлор менен өкмөттүн байланышын өнүктүрүүнү, бажы жана административдик мыйзамдарды иштеп чыгуу менен катар Кыргызстандагы бизнес долбоорлорду ишке ашырууну көздөйт. Бул агенттикке окшош структура 2009-жылы түзүлүп, анын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев жетектеген. 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин агенттик өкмөттүн карамагына өткөн. Булак Азаттык. Ошто мектеп окуучусун өлтүрүүгө шектелип 17 жаштагы бала кармалды. Ош шаарында 10 класстын окуучусуна бычак сайып өлтүрүүгө шектелип 17 жаштагы бала кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Эске сала кетсек, бүгүн 11 февралда Ош шаарында мектептин 17 жаштагы 2 окуучусу бычак жеген айтылган. Алардын бири алган жаракатынан улам көз жумса, экинчиси ооруканага түшкөнү кабарланган. Шектүү Бишкек шаарынын тургуну Алай районунда туулган. Ал жасаган күнөөсүн мойнуна алып сурак берүүдө. Шектүү балдар менен айтыша кетип, жанына салып жүргөн бүктөмө бычагы менен сайып жибергенин айтты. Кылмыш болгон учурда анын жанында болгон 2 шериги да кармалды, деди Сыдыков. Учурда тергөө амалдары уланууда. Булак Спутникке ээ. Жапаров референдумду 2 айдан кийин өткөрүү сунушун бердик. Президент Садыр Жапаров жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге тагыраагы 11 апрелде өткөрүүнү сунуштап жатканын КТРКга берген маегинде билдирди. Ал өз сөзүндө учурда Кыргызстан эски баш мыйзам менен жашап жаткандыктан президент менен премьер-министр өзүнө тийиштүү гана тармактарга кадрларды дайындап жатканын билдирди. Жаңы конституцияга дагы 1-2 ай бар. Эгер депутаттар колдоп берсе, референдум жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге 11 апрелде өтөт, деди Жапаров. Эске сала кетсек, буга чейин мамлекет башчы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону 11 апрелде өткөрүү боюнча жарлыкка кол койгон. Булак Спутникке ээ.